Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Жаратқан Алла Таалаға чексіз мақтаулар болсын. Жана ең сүйікті елшісі Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға Аллахтың салам жана салаттары болсын. Урматтуу мұсылман бир туугандар, урматтуу кыргызстандыктар, жараткан Алла Таала бардыгыбызды бардык жамандыктардан алыс кылсын. Жана ошондой эле кандай гана жакшы ой тилек максаттарды койгон болсок, мына ошол ниеттерге жеткизгенге мүмкүнчүлүк берсин. Дүйнө акыретте бактылуу кылсын. Урматтуу туугандар, сиздер мененки күнүмдүк сабактарыбызда бүгүнкү сабагыбыз мына ушул даараттын адептери туурасында. Адам баласынын жашоосунда даарат, тазалык канчалык деңгээлде зарыл. Ушул тазалыктын себебинен, даараттын себебинен канчалык деңгээлде Кудай Таалага жакын инсан болот жана дайыма ибадаттуу болгон болот. Мына ошол боюнча иншалла сиздер менен кыска нуска мына ушул сабагыбызды өтсөк, тазалык боюнча дааратты бул Алла Таала өзүнүн Кур'ан Керимде айтат: "Салаватуллах. Я айюхаллазина аману, о имандуулар" дейт. "Иза кумтум иля салати фагсилу вужухакум ва айдиякум илал марафиq." Качан силер мына ушул намазга турганыңарда дааратсыз болсоңор, анда өзүңөрдүн колуңарды, бетиңерди мына ушул баардыгын жуугула, колуңарды чыканакты кошо жуугула дейт. "Вамсаху бируусикум ва аржулакум илал ка'байн." Жана мына ушул башыңарга мас тарткыла, жана бутуңарды, кызылашыңарды кошо жуугула деп Алла Таала кереметтүү Кур'анда даараттын өкүмдөрүн үйрөтөт. Даарат алуу бул парз, урматтуу туугандар, намаз үчүн. Мына ушул намазда дааратсыз намаз болбойт. Ошондуктан мына ушул даараттын жана ошону менен биргеликте жашообуздагы адам баласы эгер жанабат абалында, жунуп абалында болуп калса дагы, ал кишиге сөзсүз түрдө гусул алуу анын милдети болуп эсептелет, урматтуу туугандар. Ошондуктан иншалла мына ушул тазалыкка бекем болойлу. Жашоодо ар кандай учурлар болуп калат. Мына ушуларга карабастан ар бир учурда тазалыкка бекем болсок, иншалла мына ошондо Кудай Таалага жаккан, Кудай Таалага жагымдуу пенде болобуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы хадисинде айткан: "Ат-тахуру шатрул иман." Тазалык бул имандын жарымы дейт. Демек биз таза боло турган болсок, Кудай Таала мына ушундай бизге бардык таза нерселерди жугуза берет. Жакшы нерселерге жакшы нерсе келип кошулат, жаман нерсеге жаман нерсе келип кошулат, урматтуу туган. Ошондуктан мына ушул тазалык динибиздин эң негизги нерселерден бирөөсү. Ошондуктан эң биринчи кезекте ар бирибиз өзүбүздүн жекече тазалыгыбызга, мындайча айтканда, жан дүйнөнүн тазалыгы биринчи кезекте, анан мына ушундай гигиеналык тазалык, мына ушуга дагы өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мынтип айтат: "Ла тадхулул малаикату байтан фихи суратун." Ушундай бир үйгө периштелер кирбейт дейт, ал үйдө сүрөт болгон болсо. "Вала калбун", жана ал үйдө ит болгон болсо. "Вала жунубун", жана жунуп адам бар болгон болсо, мына ушул үйгө периште кирбейт деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде айтты. Демек, урматтуу туугандар, мына ушул үйдү сүрөттөн, ар кандай жандуу нерсенин сүрөттөрүнөн таза карманабыз. Жана ошону менен биргеликте эч кайсы бир зарылчылык жок болсо, эгин-тигинибиз жок болсо, же болбосо уу үчүн, башка үчүн андай эч бир жөнөкөй эле бир зарылчылыктар жок боло турган болсо, анда үйгө ит кармаганга дагы бул жакшы эмес, урматтуу туугандар. Анан эң акыркысы мына ушул биздин бүгүнкү темабызга тиешелүү: "Вала жунубун", кайсыл бир адам жанабат абалында, жунуп абалында эле жуунбастан жүрө бере турган болсо, ал адамдын үйүнө дагы периште кирбейт, урматтуу туугандар. Ошондуктан жунуп абалда жүргөндөн Кудай Таалам өзү сактасын. Адам баласы жунуп болдубу, дароо жуунуп гусул алып, тазалыкты сакташ керек ал инсан. Демек, мына ушул дайым эле жунуп абалында, гусулсуз абалында жүргөн бул жакшы эмес. Мындай адамга периште дагы жакын жолобойт, жана ал адамдын үйүнө периште дагы кирбей калат, урматтуу туугандар. Ошондуктан мына ушул тазалыкка бекем болойлу. Анан кийинки хадистерде негизи адам баласы дайыма жашоосунда тазалыкка бекем болуш керек. Даарат менен жүргөн бул Кудай Таалага жакындоо, урматтуу туугандар. Дайыма даарат менен жүрсөк, иншалла Кудай Таалам мына ушул ар бирибиздин көңүлүбүзгө, жүрөгүбүзгө, мына ушул даарат бул тазалык, жүрөгүбүзгө, көңүлүбүзгө тазалыкты гана Кудай Таалам салат. Ошондуктан даарат менен жүргөн адам дайыма жеңил жүрөт. Даарат менен жүргөн адам Кудай Таалам ал кишинин жан дүйнөсүн таза кылып, дайыма бактылуулук ырлап коет. Ал эми дайыма
даратқа бекем болу, дайыма дарату жүрүү боюнча бул жакта бир пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ушул бир эки хадиси бар экен. Мына ушул боюнча дагы айтып кетели. Ан Абу Хурайра радhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Abu Hurayra radhiyallahu anhu мындай риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт. Лаула ан ашqa ala ummati la amartuhum анда kulli salatin bi wudu'in. Эгерде мен үммөтүмө кыйын болбогондо дейт. Анда үммөтүмө ар бир намаздын алдында дарат алганды буйрат элем дейт. Ама kulli wudu'in bi siwakin. Жана ар бир дараттын алдында мисвак колдонгонго буйрат элем дейт. Урматтуу туугандар, биз билип жүрөбүз. Эгерде кайсыл бир инсандын, кайсыл бир адамдын дараты бар боло турган болсо, ал адам даратын жаңылабастан эле ошол дараты менен башка намаздарды, башка нафил намаздарды дагы, башка ибадаттарды кылса боло берет. Кур'ан кармаса башка кылса. А бирок мына ушул хадистен түшүнсөк болот, дараттын канчалык деңгээлде зарылдыгын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Эгерде үммөтүмө кыйын болуп кетпегенде дейт. Албетте ар бир намаз үчүн эле даратты кайра алышты бул өтө кыйын туугандар. Ар бирибиз ар кандай учурда болушубуз мүмкүн. Кээ бир адам кээде бош болуп калат, же болбосо бирөөлөр өтө катуу жумуш учурунда болуп калат, же дарат алганга мүмкүнчүлүк жок жайларда болуп калат. Мына ошол учурларда ар кандай учур болушу мүмкүн. Эгерде даратыбыз бар боло турган болсо, мына ошол даратыбыз менен намазыбызды окуй беребиз, урматтуу туугандар. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундайларды дагы эске алып, эгерде ар бир үммөтүмө оор болбогондо, кыйын болбогондо, анда ар бир намазга дарат алуусун буйрат элем дейт. Бирок ага буйрган эмес, урматтуу туугандар, динибиз жеңил. Жана ошондой эле ар бир дараттын алдында мисвак колдонгонго буйрат элем. Демек, бул дегени даратка дайыма бекем болуу. Даратыбыз сындыбы, ошону жүрө бербестен, эгер мүмкүнчүлүк болуп кала турган болсо, дароо дарат алып алган жакшы. Анткени дарат менен жүргөн адам ал дайыма анын медициналык жактан дагы, ден соолугуна дагы өтө көптөгөн ушундай пайдалар болот. Ал эми руханий, моралдык жактан дагы ал инсан чын эле башка адамдарга салыштырмалуу ар кандай руханий оорулардан, руханий азгырыктардан, башкалардан таза болот. Анткени дараты бар инсанга бул шайтан дагы жакын жолобойт, урматтуу туугандар. Андан кийин хадисте Абдуллах ибн Бурайда ан Абихи радhiyallahu anhu qala Asbaha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yawman fada'a Bilalan. Hazreti Abdullah ибн Бурайда ал атасынан риваят кылат. Бир күнү дейт, эртең менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Hazreti Bilalды чакырып калды дейт. Бардыгыбызга маалым болгондой, Hazreti Bilal радhiyallahu anhu бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын азанчысы, имамул муаззинин, азанчылардын имамы. Эң биринчи мына ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын азанчысы болгон, дайыма азан айткан мына ушул сахаба Билал Хабаши радhiyallahu anhu фақал я Билал. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты дейт: о Билал, бима сабактани илал жанна. Эмне себептен бейишке менден алдың өтүп кеттиң? Мына жатканда эмне себептен менден алдың бейишке кирип кеттиң деп айтып атат пайгамбарыбыз алейхиссалам. Инни дахалтул барихатал жанна. Чындыгында мен түшүмдө бейишке кирдим dedi. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын түшүнө бейиш кирип атат. Түшүмдө бейишке кирдим. Фасами'ата хашхашатака амами. Менин алдымда сенин ошолдай бут кийимиңдин таманын тыкылдап кетип жатканын угуп калдым dedi. Бут кийимиңдин үнүн угуп калдым. Фақала Билал, я Расулаллах. Ошондо Hazreti Bilal радhiyallahu anhu мындай жооп берип атат. Ма аззанту катту. О Аллахтын элчиси, мен азан айтсам дейт, азан айткан учурда, илля саллайту ракатайн. Азан айтар менен азандан кийин 2 рекет нафил намаз окуп аламын деди. Ама асабани хадасун катту. Кайсыл бир учурда даратсыз эле болуп калсам, даратым эле сынып кала турган болсо, илля таваддата индаху, ошол замат дарат алып аламын деди. Фақала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям бихаза. Ошондо пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты, мына ушунун себебинен деп айтты пайгамбарыбыз алейхиссалам. Демек, урматтуу туугандар, дайыма дарат алуу, дараттан кийин азандан кийин 2 рекет намаз окуу, андан кийинки дарат бузулар замат, дарат сынып калар замат, андан кийин мына ушул дайыма андан кийин дарат алып алгандык, дайыма дарат менен жүргөндүк, мына ушундай Hazreti Bilal радhiyallahu anhu мына ушундай даражага жеткирип жатат. Эгерде биз дагы иншалла мына ушундай дайыма дарат менен жүрө турган болсок, албетте дарат алган мүмкүнчүлүк болбой кала турган учурлар бар, анын маселеси өзүнчө, а бирок шарт боло турган болсо, мүмкүнчүлүк бар боло турган болсо, эртең менен жумушка кетип жаткан учурубузда дагы үйүбүздөн дарат алып, дайыма мына ошол дарат менен жүргөндө
өзүбүзгө адат кылышыбыз керек. Мына ушунда бир күндө болгону бир 2 же болсо 3 жолу гана даарат алып калабыз, урматтуу туугандар. Бул өтө деле кыйын нерсе эмес. Анткени биздин мына ошол нерсеге өзүбүздү калыптанганыбыз жакшы. Каалаган учурда эле каалаганыбызды кыла берген да бул жакшы эмес. Албетте бул даарат менен жүргөндүк бул өтө чоң фазилеттерге ээ. Мына ушул фазилетти карап көрсөк, урматтуу туугандар, демек Азирети Билал разыяллаху анху качан азан айтсам, дароо анын артынан 2 ракат нафил намаз окуймун дейт. Качан дааратым сына турган болсо, качан дааратым бузулган учурда, анан дароо артынан дааратымды жаңылап аламын. Мына ушул себептен мен бейишке кирип кеткендирмин деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга айтып жатат. Демек бул урматтуу туугандар, мына ушул даарат Азирети Билалды бейишке киргизип жаткан болсо, демек ошондуктан бул өтө чоң бир амалдардан, өтө чоң бир фазилеттүү амалдардан мүмкүн. Мына бул нерсени биз кадырына жетпей жүргөндөрбүз, бирок Кудай Тааланын ыраазылыгы, Кудай Тааланын бизге болгон берешендиги мына ушунда дагы болушу мүмкүн. Жараткан Алла Таалам баардыгыбызга дайыма таза болуп жүргөнгө, дайыма даарат алып жүргөнгө мүмкүнчүлүк берсин. Андан кийинки хадисте даарат алып жаткан учурда биз сөзсүз түрдө ушул бисмилланы айтып даарат алганыбыз жакшы. Бисмилланы айтып. Албетте бул бисмилланы айтпай калса даарат болбой калат деген түшүнүк чыкпайт. Балким даараттын сабабы аз болуп калышы мүмкүн туугандар. Мына ошол нерсени биз түшүнүбүз керек. Анткени хадистерде келет, мына ушундай түздөн-түз, эгерде ушул хадистин түздөн-түз маанисин карай турган болсок, анда бисмилланы айтпаса даарат болбой калат экен деген дагы түшүнүк чыгат. Биздин асхабка ылайык андай эмес туугандар. Балким мына ушул даараттын сабабы аз болуп калат, бирок дааратыбыз өтө берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: "Кала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам: ла салата лиман ла вуду ала". Кимдин даараты жок боло турган болсо, анын намазы дагы жок дейт. "Вала вудуа лиман лам yazkurusмуллахи алейх". Жана кимде ким бисмилланы айтпай турган болсо, анын даараты дагы жок деп бул хадис айтылып атат. Урматтуу туугандар, демек бисмилланы айтпай кала турган болсок даараттын башында, анда биздин дааратыбыздын сообу кемчиликтүү болуп калат, бирок дааратыбыз өтө берет. Мына ошол нерсени түшүнүбүз керек. Бул бисмилланы ачсак, бул сүннет амалдардан. Албетте бул амалды аткарсак, иншалла Кудай Таалам бизге эселеп чоң бир соопторду насип кылат. Андан кийинки ошо бисмилланы айткандан кийин эң оболу даарат баштала электен мурда мисвак колдонгонубуз, оозубузду, тишибизди тазалап алганыбыз жакшы. Мына ушул боюнча да мисвакка кызыктыруу, анан мисвактын фазилеттери жөнүндө да бир канча хадистер бар. Мына ушул хадистерди айтып өтөйлү. Азирети Зайд ибн Халид разыяллаху анху айтат: "Ма кана Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам яхруджу мин байтихи ли шайин мин ас-сала хатта ястак". Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дейт, намаз үчүн чыкканда дейт, оозуну мисвактамайынча, мисвак колдонмоюнча чыкпайт эле дейт. Андан кийинки хадисте Ан ибн Аббас разыяллаху анху анна Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам кала. Азирет ибн Аббас разыяллаху анху айтат, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт: "Ла ан усаллия ракатайн бисивакин". Мисвак менен 2 ракат намаз окуганым дейт. Ахаббу илайя мин ан усаллия саб'айна ракатан бигайри сивакин. Мен үчүн мисваксыз 70 ракат намаз окугандан абзелирээк, жакшыраак деп, сүйкүмдүүрөөк деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Урматтуу туугандар, эгерде биз динибиздин мына ушундай кичинекей биздин жашообузда көңүл бөлбөгөн нерселер болуп калып атат, бирок мына ушул бактылуу инсандар, бизге чейин өткөн бактылуу инсандар мына ушул нерселерге көңүл бөлүп, мына ушул Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын кичинекей бир сүннөттөрүнө дагы амал кылган себептен алар дүйнөдө бактылуу инсандар болуп жашап өтүп кетишти. Бирок азыркы учурда биз ушундай кичинекей нерселерге көңүл бурбайбыз. Жашообуздун, оюбуздун баары эле акча тапсак, тамак тапсак, башка кылсак, мына ушул гана болуп калган, урматтуу туугандар. Ушуну менен өзүбүздүн жан дүйнөбүздү өзүбүз кыйнап, мына ушундай жашоодо жашап жүрөбүз. Бирок мына ушундай аятта, хадисте айтылган нерселерге амал кыла турган болсо, иншалла Кудай Таалам биздин дүйнөбүздү дагы кенен кылат, ошону менен биргеликте жан дүйнөбүздү дагы бактылуу кылат, урматтуу туугандар. Ошондон мына ушул нерселерге көңүл бурушубуз керек. Мисвак. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды айтат, Пайгамбарыбыз алейхиссалам намаз үчүн бир нерсеге чыкканда дейт, ал оозуну мисвактамайынча чыкпайт эле. Бул дегени Пайгамбарыбыз алейхиссалам дайыма мисвак колдонот эле деген түшүнүк чыгат, урматтуу туугандар. Андан кийинки хадисте Пайгамбарыбыз алейхиссалам өзү айтып жатат: "Мен үчүн 2 ракат мисвак менен намаз окуганым дейт, ал мен үчүн дейт 70 ракат намазды мисваксыз окуганга караганда сүйкүмдүүрөөк" дейт. Демек, урматтуу туугандар, мына ушул
мисвак менен колдонгон намазыбыз эле 70 рекет намаздан абзелирээк, жакшыраак болуп жаткан болсо, демек мунун дагы жашоодогу, исламдагы орду чоң экендигин билдирип турат. Ошондуктан ушул кичинекей эле нерсе деп ошо таштап койбостон, балким мына ушул нерсеге амал кыла турган болсок, иншалла, мына ушул нерсе биздин бейишке киришибизге себеп болушу мүмкүн. Кандай эле Азирети Билал разыяллаху анху даратым бузулар замат дарат аламын, азан айтар замат 2 рекет нафил намаз окуймун, мына ушул себептен бейишке киргендермин деген сыяктуу эле. Ошондой эле биз дагы мына ушуга амал кылып, дайыма мисвак колдонуп жүрсөк, дайыма ушул нерсеге амал кылсак, иншалла Кудай таала мүмкүн мына ушул амалыбыздын себебинен бизди бейишке киргизип калышы мүмкүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы бир хадисинде айтат: "Ла тахқиранна шай'ан минал ма'руф". Сен жакшылыктан эч бир нерсени бир кичинекей нерсе деп сезбегин дейт да. Ошондуктан урматтуу туугандар, мына ушул мисвак бул биздин көзүбүзгө кичинекей болсо деле, бирок жараткандын алдында биз үчүн өтө көптөгөн соопторду алып келиши мүмкүн, жараткан Алла субхана тааланын ыраазылыгына жеткириши мүмкүн, урматтуу туугандар. Ошондуктан ушул нерсеге дагы аракет кылайлы. Эч канча деле акчабыз кетпейт. Базарга барайлы дагы мына ушул 100 сом, 150 сом болушу мүмкүн. Мына ушул акчага иншалла мисвак алып келип, өзүбүздүн жок дегенде күнүмдүк колдоно турган тиш пастабыздын, тиш щеткабыздын алдына коюп койсок, ошолордун катарында аны да колдонуп турсак, иншалла жараткан Алла таала бизге мына ушундай хадисте айтылган соопторду насип кылат. Ошол мисвак менен алган даратыбыз, ошондой эле мисвак менен окулган намазыбыз дагы иншалла бизге өтө көптөгөн эселеген соопторду насип кылат. Негизи жашоодо көп деле нафил намаз окуганга, көп ибадат кылганга деле көпчүлүгүбүздүн убактыбыз жок, урматтуу туугандар. Демек, аз гана болсо дагы жараткан Алла тааланын парыздарын, өкүмдөрүн аткарып жатабызбы? Мына ушул нерсени толук түрдө сүннөттөр менен аткарайлы иншалла. Кудай таала мына ушул парыздардын, башка дагы сүннөт намаздардын дагы иншалла эселеп соопторун насип кылсын. Дагы бир хадисте Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Лакад умирту бис-сивак", мисвак мисвакты колдонгонго ушунчалык деңгээлде мага буйрук келди дейт Алла тараптан. "Хатта зананту аннаху янзилу алейя фихи Кур'ан". Мен ойлоп калдым дейт, мисвак жөнүндө бир аят түшөт экен да деп ойлоп калдым дейт. Демек, урматтуу туугандар, Алла Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга мына ушунчалык деңгээлде буйруктар келген мисвак колдонгонго. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Мен ушул мисвак жөнүндө дагы бир аят түшөт экен деген ой мага келип калды" дейт. Мисвактын сүннөт экендиги бул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерине билинет, урматтуу туугандар. Ошондуктан дайыма дарат менен жүргөнгө аракет кылайлы. Даратты баштаган учурда, урматтуу туугандар, толук алышыбыз керек. Даратты алган учурда толук түрдө дене мүчөлөрүнө, мына ушул жуула турган жерлерге суу жетишти, бул парыз болуп эсептелет. Эгерде ийненин көзүнчөлүк жерге суу жетпей калса дагы, урматтуу туугандар, анда биздин даратыбыз өтпөй калат. Ошондуктан даратка өтө катуу көңүл бурайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир сапарда жүргөндө, бир коом келип эле шашып-ушуп эле дарат алып кетип жатты. Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Вайлун лил акаби минан нар". Мына ушундай суу жетпей калган буттарга азап болсун дейт. Тозуктун болгон азап болдун, даратты толук алгыла дейт. Ал коом, ал элдер келип кандай дарат алып жатты эле, алар келип даратына шашып эле алып, буттарына дагы ошо суу тийбей калган жерлери көрүнүп турду эле. Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул сөздү айтты. Ошондон урматтуу туугандар, эгерде биздин намазыбыздын башы дарат болуп жаткан болсо, демек мына ушул даратты дагы өтө бекем болушубуз керек. Эгерде биздин даратыбыз туура боло турган болсо, сүннөткө ылайык боло турган болсо, иншалла мына ошондо биздин намазыбыз дагы мына ошончол деңгээлде ылайыктуу болот. Ошондуктан мына ушул нерсеге көңүл бурайлы. Эгерде даратка көңүл бурбасак, анда намазга дагы көңүлүбүз өтө суз болуп калышы мүмкүн, урматтуу туугандар. Дараттын фазилеттери өтө көп. Биздин мына ушун дарат алып жаткан учурубузда, биздин ар бир мына ушундай колубуз менен, көзүбүз менен, башка ошол жуулган дене мүчөлөрүндөгү бардык майда кичинекей күнөөлөрүбүз
төгүлүп түшөт, урматтуу туугандар. Ошондуктан ушул нерсени эске алайлы. Даарат менен жүргөн дайыма жакшы. Анткени анан кийин дагы мына ушул даарат менен жүргөн инсандар мына ошо акыретке барганда мына алардын ошол жуулган жерлери, жуулган мүчөлөрү ошондой жаркыраган нур болуп турат, урматтуу туугандар. Ошондуктан ошол нерсени эске алайлы. Эгерде акыретте нурубуз көп болсун дей турган болсок, акыретте нурдуу инсан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга таанымал инсан болууну каалай турган болсок, анда дайыма дааратка бекем болойлу. Бул боюнча Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир узун хадисте айтат: Ан Амр ибн Абаса разияллаху анху ан Наби саллаллаху алейхи вассалам каала. Азрати Амр ибн Аббаса разияллаху анху айтат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Ма минкум ражулун юқаррибу вудуаху фаятамазмаз ва ястаншиқ фаянтасир. Эгерде кайсы бирөөңөр, силерден кайсы бирөөңөр, бир киши дейт, ал дааратка жакындаган учурда дейт, ал оозуну, мурдун чайкаган болсо, илля харрат хатая вajhihi ва фихи ва хаяшимихи. Анын жүзүндөгү, мурдундагы жана ошо таноолорундагы бардык, оозундагы бардык күнөөлөрү, каталары жуулуп түшөт дейт. Төгүлөт. Сумма иза гасала вajhahu кама амара Аллах илля харрат хатая вajhuhu мин атрафи лиххатихи маалма. Ошондой эле кийин жүзүн жууа турган болсо, кандай Алла таала буйргандай кылып, Алла таала кандай буйрду, урматтуу туугандар, ошол нерсени эске алайлы. Алланын өкүмү мына ушул бетти жууштук, чач чыккан жерден баштап, эектин астына чейин, бул кулактын бул жактан баштап, бул жакка чейин жууштук. Бул биздин кулактын жумшагынан кулактын жумшагына чейин жууштук. Бул парз амал болуп эсептелет, урматтуу туугандар. Мына ушундой Алла таала кандай буйрган болсо, мына ушундай кылып беттерин жууса дейт, ал адамдын ошол сакалдардын атарабынан бардык ошол жүзүнүн, бетинин күнөөлөрү көөлүп түшөт дейт, урматтуу туугандар. Ошондуктан мына ошол нерсени эске алайлы. Сумма ясилу ядайхи илал мирфакайн. Кийин даарат алып жаткан пенде мына ошол колуну чыканакка чейин жууганда дейт. Илля харрат хадая ва ядайхи мин анамилихи маалма. Мына ошол суу менен биргеликте колуну жууган сайын ошол өзүнүн манжаларынан суу менен биргеликте анын кылган катыларда, колу менен кылган катыларда жуулуп түшөт дейт. Сумма ямсаху рa'саху, кийин башына мас тартканда илля харрат хатая рa'сихи мин атрафи шa'риhi маалма. Ошон менен ошол чачтардын атарабындагы кылган бардык ошол күнөөлөр, бардыгы мас тарткан учурда бардыгы майда күнөөлөр көөлүп түшөт экен. Сумма яхсилу кадамайхи илал ка'байн, кийин пенде даарат алып жатканда ошол эки кызыл ашыгыны кошо жууган учурда дейт, бутуну кызыл ашыгыны кошуп жууган учурда илля харрат хатая ржлайхи мин анамилихи маалма, ал буттун дагы ошол манжаларынан суу түшкөн сайын анын күнөөлөрү дагы көөлүп түшөт. Фа ин хуа кама фасалла. Эгерде ошол адам даарат алып бүткөндөн кийин туруп намаз окуса дейт. Фа хамидаллах, Алла таалага мактап айтса, ва асна алейх, жана мактаса, ва маджадаху биллази хуа лаху ахлун, Алла таалага ылайыктуу мына ушундай хамд сана, мактоо сөздөрүн айтса, афаррага калбаху лиллахи таала, ошол намазда турган учурда жүрөгүн Алла үчүн бошоткон болса, мындайча айтканда Алла үчүн гана турса, Алланы гана эстесе, намазында дүйнөсүнү, үй бүлө бала чагасыны, башка иштерин эстебей турган болса, жүрөктү бир гана Кудай таалага бошоткон болса, илла инсарафа мин хатиатихи кахайатихи яма валадатху умму. Мына ошол учурда дейт, эки рекат намаз окугандан кийин ал ошо энесинен жаңы төрөлгөн баласы мал болуп, ошентип ал киши кайтып кетет деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат. Демек, биздин күнөөлөрүбүздүн көөлүшү үчүн, күнөөлөрүбүздүн кечирилиши үчүн, жок болуш үчүн биз эмнекен мына ушул даараттарыбызды бекем боло турган болсок, даараттын ар бирине бекем болуп, ошондой сууну толук жеткиликтүү сүннөткө ылайыктуу ала турган болсок, иншалла мына ошондо биздин намазыбызга ошол дааратыбыз таасир берет. Аны менен биргеликте намазыбызды дагы Алла үчүн окуй турган болсок, анда биздин эмне болот экен? Бардык күнөөлөрдөн алыс болуп, энеде жаңы төрөлгөндөй болуп, иншалла ошентип кайтат экенбиз, урматтуу туугандар. Ошондуктан ушул нерсеге бекем болот. Бул жашообуздагы көңүл бөлбөгөн нерселер болушу мүмкүн. Бирок жашообузга өтө чоң, жашообуздун оңолуусуна дайыма кылып жүрө турган болсок, жашообуздун оң тарапка, жакшы тарапка бурулушуна өтө чоң бир таасирин берет, урматтуу туугандар. Ошондуктан мына ушул айтылган хадистерге дагы амал кылайлы. Андан кийинки хадистерде ман тавазза фа асбахал вузуа. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, кимде ким даарат алса дейт. Дааратын толуп алган болсо, гасала ядайхи важаху
эки колун жана жүзүн жууса, вамасаха аля расихи башына мастырса, ва узунайхи кулактарына мастырса, ва гасаля риджлайхи эки бутун жууган болсо дейт. Сумма кама иля салати мафрузатин, кийин парз намазга тура турган болсо, гуфира лаху фи заликал яум ма машат илейхи риджлух. Ошол күнү буту канча кадам баскан болсо, мына ошолордун бардыгынын күнөөлөрү жуулат, кечирилет. Ва кабадат алейхи ядаху, жана колдору эмнелерди кармаганы болсо, мына ошолордун күнөөлөрүнүн бардыгы кечирилет. Ва самият илейхи узунаху, жана ошондой эле кулагы кандай гана жаман нерселерди уккан болсо, анын күнөөлөрү да кечирилет. Ва назарат илейхи айнаху, көздөрү эмнеге караган болсо, ва хаддаса бихи насуху мин суин, жана өзүндө дагы жамандык, кандай жаман нерселерди сүйлөгөн болсо, турматтуу туугандар, мына ошолордун бардыгы, мына ошол бир даараттын себебинен бардыгы кечирилет. Анан урматтуу туугандар, ушул нерсени эске алыш керек. Мына ушундай кылса эле бардык кылган күнөөлөрүбүз дагы кечирилип калат экен деп. Бул хадистерде урматтуу туугандар, инсандын билип билбей кылган майда күнөөлөрү кечирилет. Эгерде кайсы бир инсан чоң бир күнөөлөрдү кылган болсо, буга чейинки сабактарыбызда чоң күнөөлөр эмне экендигин айтып өткөнбүз. Мына ошол чоң күнөөлөрдү кылган болсо, андай күнөөлөргө тобо шарт, урматтуу туугандар. Андай күнөөлөргө бекем тобо кылып, истигфар кылып, жараткан Алла Тааладан мына ошол нерсени экинчи кайталабайм деп тобо кылганга чейин анын күнөөлөрү кечирилбейт туугандар. Андай чоң күнөөлөргө тобо кылыштык шарт. Ошондуктан мына ушул айтылган хадистерде биздин кичинекей күнөөлөрүбүздүн бардыгы адам баласынын жашоосунда ар кандай учурлар болуп калат, билип билбей кылган каталар болуп калат. Мына ошол нерселердин бардыгы иншалла мына ушул дааратыбыз менен, намазыбыз менен мына ошолордун бардыгы кичинекей күнөөлөрүбүз жуулуп түшөт, урматтуу туугандар. Ошондуктан ошол нерсени эске алайлы. Даараттын зарылдыгы жашообузда дайыма даарат менен жүргөндүгү, ошону менен биргеликте Пайгамбарыбыз алейхисаламдын дагы ушул дааратты дайыма карманып жүргөндүгү. Мына ошол боюнча дагы эске алышыбыз керек. Биздин жашообуздагы негизги нерселерден болсун, урматтуу туугандар. Дагы бир хадисте "Ман асбахал вудуа мин фил барди шадид". Кимде дейт, мына ушундай катуу суук болуп жатса дагы дейт, бирок ошого карабастан дааратын толук түрдө ала турган болсо. Мындай маселе бар, урматтуу туугандар, өтө катуу суук болуп жаткан болсо, эшикте тура берсе бир үшүк алышы мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Өтө катуу суук болсо дагы, же чилденин суугунда дагы, ошого карабастан дагы дааратты толук алса дейт. Кээ бир учурларда өтө катуу суук болсо, бир жолдан же болбосо эки жолдан жууса деле, ал деле суу жете турган болсо, ал daarаттагы даарат өтө берет, бирок толук даарат болуп эсептелбейт, урматтуу туугандар. Бирок мына ушундай кыйын учурда дагы, күн суук болуп жаткан учурда дагы ошондой дааратын толук алса, кимде кана лаху минал ажри кифлан, ал адамга ошол эки эсе ал бендеге сооп берилет дейт. Мындайча айтканда, бир эле жолу даарат алып жатасыз, ошону эле даараттын эки эселеп сооп алып жатасыз, урматтуу туугандар. Ошондуктан ошол нерсени да эске алайлы. Анан дагы бир маселе бар, даарат алган учурда колдорду хилал кылыштык, тахлил кылыштык. Мына ушул нерсени дагы көңүл бурушубуз керек. Колдорду хилал кылып койгон бул жакшы маселе, урматтуу туугандар. Мына ушундай кылып хилал кылабыз. Бул нерсени баардыгыбыз эле билип жүрсөк керек. Бул боюнча хадисте Hazreti Уасила ибн Асқар разияллаху анху айтат, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтты дейт. "Ман лам юхаллил асабияху билма", кимде мына ушундай манжаларны суу менен хилал кылбаса, халлаллаху бин-нар яумал кияма, кыямат күнү мына ошол алпендени Алла Таала ошол тозок менен анын колдорун хилал кылат деген ошондой бир хадис бар экен, урматтуу туугандар. Бул хадисте демек ошол хилалдын дагы өтө зарылчылыгы. Бул нерсени көпчүлүгүбүз азыр дааратта унутуп койгонбуз. Бул мустахаб амал болсо деле, бирок мына ушундай дааратта унутуп койгонбуз. Мына ошол нерсени дагы эске алайлы. Сүннөт амал. Мына ошол нерсени эске алышыбыз керек, урматтуу туугандар. Даарат алып жаткан учурда колдорду хилалдаганды, ошол нерсени дайыма унутпайлы. Иншалла мына ошонун себебинен дагы жараткан Алла Таала бизге өтө чоң сооптарды берет. Анан ошол дааратты толук алышыбыз керек, урматтуу туугандар. Ошондуктан мына ошол нерсени эске алайлы. Дааратыбыз толук түрдө бүткөндөн кийин мына ошол нерсе, андан дагы бир адеттер бар. Анан даарат алып жаткан учурда ар бир мүчөлөрдү жууп жаткан учурубузда дагы бисмиллахны айтканыбыз бул жакшы, урматтуу туугандар. Андан кийинки даарат алып бүткөндөн кийин Кудай Таалам бизге мына ушундай өтө чоң бир белектерди береткен. Ал боюнча Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат. Бул хадисти Hazreti Умар ибн Хаттаб разияллаху анху айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтты дейт. "Ма минкум мин ахадин ятаваддау файюблигу ау файюсбигул вузуа сумма якул".
силерден кимдир бирөөңөр толук түрдө дарат алган болсо дейди. Сумма якул, кийин дараттан кийин деп айтса, ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулух. Biz bunu bilemiz. Kalimatu şahadat деп коет. Şahadat kelimesi, күбөлүк берүү kelimesi. Мына ушул келмени айта турган болсо, Аллахтан башка сыйынууга таттуу зат жок. Ал жалгыз, анын эч бир шериги жок десе, жана Мухаммад алейхиссалам анын пендеси жана элчиси экендигинен күбөлүк беремин деп айткан болсо дейт. Илла футихат лаху абуабул джаннати самания, ал пенде үчүн 5тин 8 эшиги ачылат. Ядхулу мин аййиха шаа, кимисинен кааласа, мына ошол эшиктен кирсе болот деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат. Да бир риваяттарда имам Муслимдин, имам Абу Дауд, имам Термизи рахмахуллахтардын риваяттарында да бир ушундай бир ашча келеткен. Файхусинул вузуа, даратын жакшылап алган болсо, сумма ярфау тарафаху иля сама, асманды карап туруп мына ушул калиманы айтса, ашхаду ан ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулух деп айткан болсо, ал пенде үчүн 5тин 8 эшиги ачылат. Ошол эшиктердин каалаганынан кирсе болот деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан. Демек, мына ошол даратыбызды бул жерде бир эле шарт болуп жатат, урматтуу туугандар. Ал шарт даратты толук түрдө алыштыгы. Толук түрдө суу жеткизүү, сүннөттүн сүннөттөй, мустахабтын мустахабтай. Мына ошол нерсени мына ошол нерселерди аткара турган болсо, иншалла Кудай Таала бизге мына ушундай өтө чоң соопту насип кылат, урматтуу туугандар. Андан кийинки дарат алып бүткөндөн кийин дагы бир ушундай бир дуа бар. Аллахумма жаални минат тавабин ва жаални минал мутатаххирин. Аллахым, мени тооба кылуучулардан кылгын жана мени таза жүрүүчүлөрдөн кылгын деп ушундай бир дуа бар, урматтуу туугандар. Дарат алып бүткөндөн кийин мына ушул дуаларды дагы айта кетели. Негизи, урматтуу тууганым, бул биздин бүгүнкү сабагыбызда дараттын фазилети, даратты толук алуунун фазилети жана ошондой эле даратты кемчиликтүү алса кандай болот, мына ошол фазилеттер жөнүндө дагы сабак болуп жатат. Урматтуу туугандар, ушуну гана толук деп түшүнүп калбашыбыз керек. Эгерде биз даратты толук алууну үйрөнө турган болсок, анда фих китептеринен, Ханафи мазхабынын негизиндеги фих китептеринен же болбосо өзүбүздүн алымдарыбыздан сурап, анда бекем мына ошо үйрөнүп алганыбыз жакшы. Биздин бул сабагыбызда жалаң гана дараттын фазилеттери жөнүндө гана айтылып жатат, урматтуу туугандар. Ошол нерсени эске алайлы. Анан дарат алып бүткөндөн кийин 2 рекат нафил намаз окуган жакшы. 2 рекат нафил намаз окушубуз керек. Мына ушул нерсе боюнча дагы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат: "Ма мин ахадин ятаваддау фа юхсинул вузуа." Силердин бирөөңөр дарат алып, жакшылап дарат алган болсо дейт. "Ва юсалли ракатайн." Жана 2 рекат намаз окулса дейт. "Юqbilu bi qalbihi wa wajhihi alayhima illa wajabat lahul janna." Жүрөгү менен дагы, жүзү менен дагы мына ушул берилип окуган болсо, ал пендеге 5 важип болот дейт. Мындайча айтканда, даратты жакшылап алгандан кийин 2 рекат нафил намаз окуп койсок, иншалла. Болгону бир шарт бар экен, 2 шарт. Даратыбызды жакшылап толук аткарышыбыз керек. Экинчи кезекте мына ошол жүрөгүбүз менен, жүзүбүз менен ошол намазга берилип, Кудай үчүн ошол намаз окуй турган болсок, иншалла, эгер макрух убакыттар болбосо, макрух убакыттарды билебиз, урматтуу туугандар, багымдатын убактысынан күн чыкканга чейин нафил намаздарды окуганга болбойт. Жана ошол чак түштө күн чыгып жаткан, күн батып жаткан учурларда, анан кийинки асыр убактысынан шам намазына чейинки убакыттарда нафил намаз окууга болбойт, урматтуу туугандар. Ошол убакыттан башка учурларда мына ушул даратыбызды толук түрдө алган болсок, андан кийин ошол 2 рекат нафил намаз окуп койгон болсок, иншалла, мына ошондо биз үчүн 5 важип болуп калат, урматтуу туугандар. Болгону эле шарт, даратты толук түрдө алыш керек, аны жакшылап алыш керек, андан кийин жүрөгүбүздү, жүзүбүздү ошол намазга берилип, толук түрдө Кудай үчүн окуйсак, иншалла, мына ошондо бизге 5 важип болот, урматтуу туугандар. Жараткан Алла Таала баардыгыбызды 5тик кылсын. Андан кийинки дагы бир фазилет бар экен 2 рекат нафил намаз боюнча. Ал хадисти Заид ибн Халид аль-Джухани разияллаху анху айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт: "Ман тавадда фа ахсана вузуаху." Кимде ким дарат алган болсо, дарат алгандан кийин анын даратын өтө жакшылап алды. Сумма салла ракатайн, андан кийин 2 рекат нафил намаз окуду. Ла ясхуа фихима. Мына ушул 2 рекатте эч бир нерсени унутпастан аткарса дейт.
унутпастан, кемшилик кетирбестен аткара турган болсо, гуфира лаху ма тaqaddama мин замби, ал пенденин өткөн кандай гана күнөөлөрү бар боло турган болсо, ошол күнөөлөрдүн бардыгы кечирилет деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт, урматтуу туугандар. Демек, даратты жакшылап алгандан кийинки 2 рекат нафил намазда biz 2 фазилет көрдүк, урматтуу туугандар. Демек, биринчи хадисте ваджабат лахул жанна, ошо 2 рекат дараттан кийин 2 рекат нафил намаз окуган адамга бейиши важип болот деди. Экинчисинде дараттан кийин 2 рекат нафил намаз окуган адамга эч кайсы бир нерсени унутпай турган болсо, ал адамдын өткөн күнөөлөрүнүн баары кечирилет деди Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ошондуктан, урматтуу туугандар, бул нерсе жашообузда кичинекей гана бир нерсе болушу мүмкүн. Эгерде мына ушул нерселерге дайыма амал кылып жүрө турган болсок, иншалла, мына ушул нерсенин соогунан үмүт кылсак, иншалла жараткан Алла Таалам биздин дүйнөдө дагы жок дегенде мына ушундай моралдык, руханий жашообузду кенен кылат. Мына ушул сүннөттү аткаргандыгыбыз себептен жашообузга Кудай Таалам берекесин берет. Жана дүйнө акыретте бактылуу кылат, урматтуу туугандар. Ошондуктан ушул нерсени эске алайлы. Бактылуулук биз ойлогон бардык эле нерседе болушу мүмкүн эмес, урматтуу туугандар. Балким бактылуулук бул Алла Тааланын дининде, Алла Тааланын өкүмүндө, Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын сүннөтүндө, урматтуу туугандар. Эгерде биз мына ушул бактылуу жашайбыз дей турган болсок, анда бактылуу жол издесек, анда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жолун изделүү, урматтуу туугандар. Ошондуктан ушул нерселерге бардыгыбызга жараткан Алла Таалам амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Аллахым бардыгыбызды жаман сөздөн курууду умат, жалган жалаадан, көрө албастыгынан, душмандын кастыгынан өзү сактасын. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи раббил аламин.